Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбызда өздүк маалымат жана өздүк иш кагаздарына кирген өмүр баян жөнүндө сөз кылабыз. Лексикалык минимум. Таржымал. Көчүрмө. Эмгек китепчеси. Төрөлгөн. Мыйзам. Жетекчи. Кол койгон. Жалпы өткөн чак. Өткөн чактын бул түрү этиш сөздүн ган мүчөсү аркылуу жасалат. Оң формасы уңгу үндүү же жумшак үнсүз менен аяктаса, каттаган, келген, койгон, көргөн. Уңгу каткалаң үнсүз менен аяктаса, айткан, кеткен, тоскон, өткөн. Терс формасы уңгу үндүү же жумшак үнсүз менен аяктаса, каттаган эмес, келген эмес, койгон эмес, көргөн эмес. Уңгу каткалаң үнсүз менен аяктаса, айткан эмес, кеткен эмес, тоскон эмес, өткөн эмес. Ал Бишкек шаарында төрөлгөнбү? Катчы арыздарды каттаган. Мыйзам күчүнө кирген. Жетекчи документтерге кол койгон эмес. Саламатсызбы? Саламатчылык. Өмүр баяндын кантип жазылаарын билесизби? Ооба, билем. Мына, менде үлгүсү бар. Өмүр баян. Мен Азимов Ильяс Аргенович 1992 жылы 11 сентябрда Бишкек шаарында төрөлгөм. Атам Азимов Авай жеке ишкерлик менен алектенет. Апам Жетигенова Зарина Бишкек шаарындагы номер 45 орто мектепте физика сабагынан мугалим болуп иштейт. 2009 жылы Бишкек шаарындагы номер 67 орто мектепти аяктадым. Ошол эле жылы Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин машина куруу факультетине тапшырып, 1 курска кабыл алынгам. 2014 жылы окууну ийгиликтүү аяктадым. 2016 жылдан ушул күнгө чейин Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Бишкек Ош унаа жолунун мамлекеттик дирекциясында иштеп келе жатам. Үй бүлөлүүмүн. Келинчегим Аманова Дилбар. Уулум Алтай жана кызым Айдана Бишкек шаарындагы номер 39 мектепте окуйт. Үй Дарек, Бишкек шаары, 4 кичи району, 29 үй, 15 батир. Телефон 41 31 75. 20 декабрь 2023 жыл. Колу Азимов Ильяс. Диалог. Өзүңүздү тааныштырыңыз. Менин аты жөнүм Алишеров Алан. 32 жаштамын. Финансы министрлигинде иштейм. Саламатсызбы? Кадрлар бөлүмүнө кандай документтерди тапшыруу керек? Саламатчылык, паспорттун көчүрмөсү, эмгек китепчеси, 2 сүрөт жана таржымал. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.